Ушунчалык Кыргызстан боюнча алмаш кыз кадрбы бул киши. Ар кандай кыздардын бир аял кишини коюп койсоң ушу кишинин ордуна сонун кылып иштейт. Социалдык тармак өлүп бүттү бир жолу Кыргызстанда. Караган адам жок, сураган адам жок. Бул киши таптакыр алмаш кыз адамбы? Саясатта бир жаралган бир жалгыз адамбы? Кемчиликти мойнуна алган адам акылдуу да. Кечирим сураганы келдиңизби, эркекче кечирим сурабайсызбы? Сиз парламент мага элдин атынан тапшырма бербегиле деп айткансыз да. Туурабы? Эмне үчүн сизге биз тапшырма бербешибиз керек? Биз экөөбүздүн ортобузда мамилебиз жакшы. Бирок мен жалпы парламенттин, ушул парламенттин тарыхын, көз карандысыгыз жөнүндө сөз сүйлөп атабыз. Сиз өзүңүз кичинекей кезиңизден демократияны, парламентти колдоп жүрбөдүңүз беле, бийликке келип туруп чапаныңыз тескер кийип аласызбы? Эркекчилик, келдиңиз, кечирим сурап атасыз. Бирок эмне үчүн кечирим сураганыңызды айткан жоксуз да? Жаңылбаган инсан болбойт. Жаңылбаган инсан болбойт. Ар бир адам бу дүйнөгө биз жаңылабыз. Жаңылбаган болбойт. Биз сиз ошоңузду айтып койбоңуз да, ошол күнү мен жаңылдым деп бирөөз айтып койбодуңуз. Кечирим сурап атасыз. Биз кечиребиз. Мына биздин аксакал эжебиз сүйлөп атса, сен туура эмес сүйлөп койдуң десе, жок деп ордуңузда мен туура эле сүйлөдүм деп атасыз да. Бирөөз айтып койсоңуз, ооба, мен жаңылып калыптырмын ошол күн деп мойнуңузга алыңыз, бул эркекчилик болот. Биз кечиребиз. Андай кылбак, жаңылбаңыз, сиздин статусуңуз жогору. Көп тармакты сиз курировать кыласыз. Мен дагы бир жолу кечирим сурайм, бирок дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Мен Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын элинин атынан сүйлөй албайт деп эч качан айткан эмесмин. Мен ал бурмаланган сөз видеодо турат. Ошондо Назира Азимовна, мен сизден да жеке өзүм кечирим сурайм. Дайым сиздер менен иштешкенге даярмын дагы убада кылам. Алымкадыр Сабирдинович, сиз дин өзүңүз бир аз экөөбүздүкү окшошуп кетет да. Реформа кылганыңызда катуу тийип алып, бирөөнүн куйругун дебелеп алдыңызбы? Же чындап эле сизге прокуратура кылмыш ишин козгогондо ошол кылмыш аныкталды, ошол боюнча айтып койсоңуз?